Кызматка өзү Садыр Кожоевич чакырган. Биринчиден Алымкадыр Бешналиев ал медицина окуу жайларын жапкан эмес, жабада алмак эмес да. Бул жөн эле популисттик чын эле ачкын болгон элечи популисттик эле шаг болгон да. 9-да начар. 3 чечим болот да. 3 тең бири-бирине каршы келет да. Ошондо бул тандалма дейсизби? Эми өзүңүз жооп бериңиз. Эркекче сөз берген. Ал деген залог акча. Баягы блогерде болуп эмес менен кирип келип ошол кестегин тартып алган турбай чыгарып коюптур. Эми ал өзүнүн совестинде болсун. Блогерлер дагы эми жарым жартылай толук кандуу бербей коет атпайбы? Барына жалпысына кызык болуп атат коомчулукка да. Сиз бул кызматка кандай келип калдыңыз, кимдин демилгеси менен деп түшүнсөк болот? Бул кызматка өзү Садыр Кожоевич чакырган. Садыр Кожоевич келип ошол министрдин орун басары жана 3 тең кетпедиби? Көрсөтмөсү менен Алымкадыр иштин ошонун бирөөсүнө келип ошо жардамдашып иштеп бер өзүңдүн ошо тажрыйбаңды колдон. Мурунтан ага чейин жазышып жүргөндө ушул тармакты кантип жакшыртсак, кандай ойлорум бар ошо айтып жүрчүмүн да. Анан ошондо эске алды көрүнөт. Анан мына баягы айткандарыңды аткарганга мүмкүнчүлүк келди, кел иштеп бер, иште деди. Анан бирок баягы милдеттин аткаруу маселе жок болчу, бирок андан кийин сүйлөшүп кеткенден кийин ошол күндүн эле кечинде Садыр Кожоевич менен болгон маектен кийин маалым болду да, что мага ошондой милдеттин аткаруу дагы жүктөлүп атканын, жарлык менен жүктөлүп атканы мага белгилүү болду. Кабыл алдым, ошондон бери акырын иштеп атам. Кечиресиз, жазышканда дедиңиз, кайсыл жактан жазыштыңыздар эле? Кантип эле телефондон, ушу WhatsApp'тан жазышчу элек. WhatsApp'тан, экөөңүздөр сүйлөшүп тургуңуздар. Ушул Алымкадыр Бешналиев жаптырган медициналык окуу жайларды сизде кайра ачтырганга уруксат берди деген маалыматтар тарады. Эми биринчиден бул канчалык чындык? Эгер чындык болсо, эмненин негизинде? Кандай шартта? Биринчиден Алымкадыр Бешналиев ал медицина окуу жайларын жапкан эмес. Бул жөн эле популисттик чын эле ачкын болгон элечи популисттик эле шаг болгон да. Мен жаптым, жаба да албайт эле. Анын мына Минздравда мына турам, кааласак кимиси келип ошол жаап алсын, жаап албайт. Минздрав андай укугу жок, ыйгарым укугу. Лицензиянын алуу берүү укугу билим берүү илим министрлигине берилген. Бизде болгону жанагы 6 форманын бирөөсү болгон 6-чы делип калат да, ошо 6-чы тиркеменин макулдашуу гана жолу каралган. Ал клиникалык жанагы базалар боюнча. Ал жанагы лицензия алып аткан моментте ошол форманы толук минималдык талаптарга жооп бергендиги үчүн деп берилет да. Ошондо алган лицензиясы бар университеттер форма 6-сы бар. Анан ошону мен буйрук менен алып койдум деген, ал мыйзамдан ылдый турат да буйрук. Минздравдын буйругу иерархиясы боюнча ылдый турат. Ал туура эмес, мыйзамга каршы келген. Мен ал буйрукту жокко чыгарганга аргасыз болдум. Эгерде мен аны жокко чыгарбай туруп иштей берсем, мен да мыйзам бузган болуп калмакмын да. Бул жерде таптаза мыйзам бузгандык болгон да. Так эле ошондой мед колледждерди дагы жаап салдым деп айтканы, мына өзүңүздөр билесиздер. Ал дагы бир топ чырды жараткан, билим берүү министрлиги айткан, ай, жаап албайсыздар. Лицензияны биз беребиз. Силерге укугуңар жок деп айткан да, бирок кагаз жүзүндө жөнөтпөптүр. Бирок бардык ММКларда барды ошонун баары жайылып ошол кезде чоң талкуу болгон. Мен ал талкуунун бирөөсүнө да катышкам ошол кезде. Анан жогорку окуу жайлар боюнча аны жаап салуу, талкалап салуу, бузуп салуу, бүлүндүрүп салуу оп-оңой. Мен тескери башкача жолуна баралы деп атабыз. Азыр мына өкмөттүн чечими менен ведомство аралык комиссия иштеп атат. Азыр ошол лицензияга байланыштуу, ошол так ошол маселеге байланыштуу бардык документтин баарын, бардык закондун баарын инвентаризация кылып, ошол катаалдаштыруу, мындай катаалдаштырып, мындай талапты жогору коюу жагын карап атабыз. Ошону биринчи мыйзамыбызды түзөп алып анан иштебейбиби? Ошого өзгөртүүнү киргизели деп атабыз. Киргизип, өкмөт менен бекитип, жогорку кеңеш менен бекитип алып, анан күздө ал маселеге кайтабыз. Ал маселеге кайтабыз. Эгерде чын эле ошол аталган университеттерде клиникалык базасы жок болсо, ага өнүгүү жок болсо,
анда чын эле анда мыйзамдуу жол менен, мыйзам берген укук менен лицензиясын алганга жол ачылат. Азыркы мына жол менен, мисалы үчүн күз жазда, эрте жазда башталыптыр. Ал ошол эле комиссиясы келип кайра өзү чыгарып атат. Баардык минималдык талаптарга жооп берет деп. Ал менин комиссия эмес болчу. Ошол кездеги ачылган комиссия болчу. Кайра эле ошол эле комиссиянын чечиминде турат. Аз мен көрсөтөйүн, Мен көрсөтөйүн. Форма 6 боюнча. Карасаңыздар, эң кызык да мына комиссия 15 март 22-жыл, мынакей. Комиссия мүчөлөрү биздин ошо биздин ошо эмелер кызматкерлери сем аттарын атап эле болду. Анан эми караңыздар, баарын текшерип келип эле. Баарын аша атап келип. Баарын табличный форма атап келип. Мунусу бар, мунусу жок, тиги деп келем выводы, жыйынтыктар. Во всех частных образовательных организациях имеются минимальные требования по клиническим базам. Дейт дагы кайра 8 частных образовательных имеются полноценные условия деп атаптыр дагы, а в 9 частных мына буларда тигилерде атабай эле болду, этический моментом жок деп кайра эми кызык өздөрү бар деп атат дагы. Анан экиге бөлүп коет. Бул жерде бул бир эле выводда бар деп атат, анан булары 8-inde дурусураак, 9-unda начар. 3 чечим болот. 3 тең бири-бирине каршы келет да. Ошондо бул тандалма дейсизби? Эми өзүңүз жооп бериңиз. Анан эми карап туруңуз. Анан булар кээ бирлери атабай эле болду, кээ бирлери сотко берип, бул приказ жокко чыксын деп соттун чечими менен жеңип алышты. Анан эгерде мисалы үчүн биз бул приказды мен жөн коюп, ошо бойдон кармап тура берсем, булардын баары текши 9 сотко берип туруп, бизге биздин планды буздуң, биздин пайдабызга пайдаланат элек, сиз ушу жолдо болдуңар, Минздрав деп туруп, очойгон жанагындай чыгымга келтирдиңер деп туруп, очойгон эмени койсо биз эмне кылат элек? Анан муну наоборот тескерисинче срочно ордуна келтирип, ордуна койбоско айлабыз калган жок да. Анан ошонун негизинде 30-мартта приказ чыгарып атат. Мына жанагы 9-ны атап келип туруп, мына буларга дурус экен, буларга мынакей атазбайт деп чыгарып атат да. Туура эмес. Бул мыйзамсыз болчу. Анан биз туура приказды чыгардык, муну кайра артка тартып алдык. Өзүбүздүн приказды кайра алганга өзүнүн укугубуз бар экен. Ошону тартып алдык дагы. Буларга азырынча мүмкүнчүлүк берели, 22-23 окуу жылга ала берсин. Эгерде бирок клиникалык база жана биз өзгөртүү киргизгенден кийин клиникалык базалары төп келбесе, анда жабылат булар. Чын эле анда даана жабылат да. Мыйзамдуу жабылат андачы. Ошол. А монтип жөн эле бир эле эме менен кандай десем, бул чалагайымдык да, чалагайымдык. Популизмби, чалага кандай түшүнсөңүз ошондой түшүндүрөт. Дагы бир суроо жаралып калды. Ушул ооруканалардын бирин оңдоп түзүүдө кайсыл бир компаниянын куруучуларынын акчасын бербей койгон деп ошол Бейшеналиев менен дагы бир компаниянын ээсинин ортосунда бир чыр чыгып жүрдү да. Бул азыр эмне болот? Мен ага жооп бербей эле койчу. Анткени ал азыр сиздердин саламаттык сактоо министрлигинин мойнунда бул этикалык жактан жооп бербей эле коюн. Ал балким дагы азыр айтып алып дагы бир эпизод кошулуп калбасын. Балким ал иш боюнча балким тергөө жүрүп аткандар. Мен ошон үчүн этикалык жактан дагы, адамгерчилик жактан да мен жооп бербей эле коюн. Жок, ошо азыр эгер төлөнбөй калса саламаттык сактоо министрлигинин мойнунда. Жок, азыр андай маселе жок бизде. Болбой эле койсун да. Жарыкбек мырза, ошол сиздин өзүңүздүн ишмердүүлүгүнөн сырткары болсун. Сизде ошол Аскат Осмонов деген ошо мурда бир партиядан баргансыздарбы, жагандай бир таанышыңыз болобу, ошол видео жарыялады. Но ошол боюнча кандай пикириңиз? Ошол сизде чоң казактын кишиси деген дагы кептер жүрүп атат. Кандай жооп? Чоң казактын кишиси мейли, чоң казактын төрагасынын милдетин аткаруучу болчумун да бул кызматка келгенге чейин. Видео боюнча анткени Максат Мамытканов ал кызмат алып, ал төрөгалыкты мага өткөрүп берген. Аскат Осмонов болсо ал башка партияда жүргөн, биздин тизме менен 20-жылы депутаттык шайлоого барган. Анан ал мүчөлүктөн чыгып кетип, ал кызмат алып мэрияда отургандан кийин билбейм эмне болуп кетти, кызматтан кетти да. Ал жана видеодогу ситуация боюнча ал жанагы өзүнүн
күрөөгө жанагы депутат болоодо күрөө берет эмеспи? Ошо берген акчасын кайра өзүбүздөн доолап, ал болсо тиги ал жанагы депозитный счетко түшөт да. Аны биз ала албайт элек. Ал үчүн тиги эменин БШКнын чечими керек болчу да. БШКнын чечиминде кодексте, жана шайлоо жөнүндө кодексте так кезде жазылып калыптыр. Эгерде шайлоодон утуп чыкса, же болбосо жанагы бир пайыз, белгилүү бир пайызды алсанан ала алат деген. Бирок шайлоо болбой калса кайтарылып берет деген норма жок экен. Эми ошону биз именно Чоң Казак партиясы улам-уламдан көтөрүп атып, Шайлдабеков айтып атып, депутаттар менен иштешип атып, ошол өзгөртүүнү киргизип, анан БШКнын постановлениясын алдыртып, анан алып, анан баарына бирдей ким канча 5 сом кошсо 5 сом, 1000 сом болсо 1000 сом баарына таратып бердик. Анан ошол депутат боло калам деп берген залогун доолап чыкса болобу? Ай, Аскат эми мындай грамотный эле вроде жигитсиң, кое тур, чыга элек десек такыр түшүнбөйт да. Анан ошону балдар баягы ошол кездеги чоң казакчылар барып деле ушул баланы ташатты, келип тиги биздин лидерге Аслат барып бир сестентип сүйлөшүп коебуз, анан сөзгө чакырганбыз. Анан киргенде баягы блогердей болуп эмес менен кирип келип ошол кестегин тартып алган турбай чыгарып коюптур. Эми ал өзүнүн совестинде болсун. Азыр ушул эми саламаттык сактоо министрлиги тарабында көптөгөн суроолор жарап жатат да. Бул ушул ооруканалардагы дарыгерлердин бейтаптардан акча талап кылганда, акча алганда боюнча мына өзүңүз видеолордо чыкты, иликтөөлөрдө чыкты. Буга сиз кандай жооп бересиз? Андай фактылар бар, моюнга алабыз. Эми телегей тегиз болбойт экен да, 5 кол деле мына тең болбойт атпайбы? Бирөөсү кичине, бирөөсү семиз дегендей ар кандай болуп атпайбы? Бирөөсү узун, бирөө кыска. Так эле ошондой адам баласы. Үй бүлөдө 5 бала болсо 5 балаң деле арбашка болот. 5 кыялы бар дегенде эле адамдар да ошондой болот экен. Кесиптештерди мисалы үчүн бирок баардыгы эле ошо медицинадагы 13.000 врач, 35.000 медсестрам бар акмак, бар алат дегенге бул такыр болбойт. Анткени баардыгы өзүнүн көбүн эсе 99% жакшы деп атат. Жакшы деп атат. Иштебесе эми элестеткиле, көчө күнү өзүмдүн отчетумду бердим. 5.700.000 чакырык жанагындай кабыл алым жасайт беле. 470.000ден ашык госпитализация болот беле. Ал ошо 470.000 сакталган өмүрлөр деп эсептеп кое берсеңиздер болот да. Ошол жана больница жаткырылып, сакталып, убагында жардам көрсөтүлүп калган больнойлор, бейтаптар. Блогерлер дагы эми жарым жартылай толук кандуу бербей коюп атпайбы? Монтаждап кичине керектүү жерин алып атат. Анан кийин кандай болгондо чыгып кетип атпайбы? Туурабы? Эми аны ишеничтен кетип калып атат да. Эми кээ бир жерде санитарный зоналарыбыз бар, кызыл жана стерильный зоналар бар. Ошого чейин кирип барып, тетякка чейин, төрөт залына чейин кирип барып атат. Эми бул уятсыздык дагы бир жагы, бир чети ошо беспардонность мындай тарбия көрбөгөндүк да. Аны эми эл жапырт журт мындай аны колдоп атат ба, чоо жайын билбей элечи. Бирок мисалы үчүн ага санкция берген жок. Ал эмне прокурорбу же санкциясы бар бир следовательби? Стол эмес тартып алган үйдө кана акчаңыз каякта деп ачып атат. Эми болбойт да андай. Анан кээ бири мисалы үчүн мына камеранын өзүндө дагы бир топ сүрү бар. Камераны көргөндө көп киши тайсалдап калат да. Анан айтар сөзүн таппай калып атат. Билген нерсесин айта албай калып атат. Түшүндүрүп бере албай калып атат. Анан ошонун баарын колдонуп эле, анан баягы опузаланып бияка кирген дагы эстеп атам ошо. Ошондой моменттерди колдонуп бул камеранын күчүн мындай ашкере колдонуп атат да. Ал жагын ошо эске алсаңыздар, ошол маалыматты урматтуу ошо көрөрмандар, маалыматты бир тарап болгондон экинчи тарабы да болуш керек деп мындай болгон жеке эле бизге тийиштүү эмес. Деги эле кайсыл маалымат болбосун, ага критикалык көз караш менен карасаңыздар деп ойлойт элем да. Мисалы үчүн жанагындай объективдүү кээ бир сигналдарга биз кадимкидей жооп берип атабыз. Мисалы үчүн баягы Кудай сактасын, эми жаман окуя болуп кетти липоксация боюнча, липоксация косметологический процедура жасап, майын сордуруп алабыз деп тиги темир менен бүт тиги ич агарын баарын тешкилеп салыптыр да. Анан разлитой перитонит болуп, ал бейтап келин кайтыш болбоду. Ал боюнча мына кадимкидей комиссия болуп, мына разбор болуп, параллельно эмеде болуп атат, следствиеде жүрүп атат да, тиги тергөө. Анан мына жыйынтык чыгат андай нерсеге. Жанагы трубасы чыгып калган же өзү чыгарып алганбы же чыгып калганбы же нары кирип кеткенби, ошону дагы разбор кылып атабыз. Мисалы үчүн өзүбүздүн клиникалык разбор кылып атабыз.
Мисалы үчүн эми айтка бияка келип канча киши келип атат, анын баарын айтып көөртүп жабыртпайбыз да. Бирок мисалы үчүн бир келин келди, Караколдогу роддомдон ыдык көрүп жанагындай туура эмес лечение болуп калган экен. Бияктагы аттуу баштуу бир профессор аялды жөнөтүп, ал мынакей азыр сиздерге кечирип коюңуздар, көрсөтөйүн. Мына ушу эстеп калдым. Көрсөтүңүз. Мынакей. Мына сиздерге балким калп кош мүмкүн, мага чын мынакей. Азыр эле ушундай жалоба Каракол роддом көрүңүздөр. Момундай кагазды полный бүт Алып келди. алып кел мынакей. Анын мына обращениясы. Обращениясы. Аттарын жазбай койгон этика үчүн. Мына кандай болгон ал жердеги андан чыккарда кандай проблема бар экенин баарын мага расписать этип келип беришти да. Бүт баарын көрүңүздөр. Мына доклад, целый доклад. Бир случай мынакей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 барат. Шоунаева Нургүл Жумагазин деген доктор меднаук профессор аял. Барып текшерип келдим. Мына баардык көчүрмөсү бүт баары менен. Мына ушинтип иштейбиз биз. Биз муну мактанган жокпуз да. Мына сиздер баягы эме себеп болуп калды. Мына эми бул боюнча мунун жыйынтыгы менен не только бул жалоба эмес, деги эле анча-мынча проблемалар ачыкталып калды да. Ошону биз кадимкидей азыр решение кылабыз, чечим кылабыз да. Бул жол болсо ошентип анан жылып атат да жумуштун баары. Мунун баарын мисалы үчүн таптакыр эле карабайт, билбейт дейт. Мына муну биз ачык айтып, мактанып, жолсо эме болгон жок. Жообун берди, ал аялды чакырдык, ал аял ыраазы болуп кетти. Бирок ал дагы айткан жок, биз да айткан жокпуз да. Бир килейин папка болду. Бир эле жалоба. Анан мындай жалобалар бул менде калган. Отделдерде бар, управленияларда бар. Ошо мисалы үчүн ушуга окшогон эмеге чыккан жетекчилерде бар. Ар бир разборду индивидуально карап чечебиз да. Анан дагы Жаркынбек мырза, ушул элдин, жөнөкөй элдин жонунан кайыштырып аткан жанагы жеке лабораториялар. Мисалы ошолор анализди чыгарыш үчүн кымбат акчага чыгарып атат. Буларга сиздер тараптан бир кандай чара көрүлөбү? Ошону бир арзандатып, элдин азыркы жашоо шартына ылайыкташып, мындай бир баа коюп бере аласыздарбы? Туура. Эми убагында чын айтканда 90-жылдары өзүбүздө такыр лаборатория жок, бир реактивдер да келбей, жанагы лабораторный оборудованиялар бар эскирип, жаман кыйналганда ошол частныйлар ситуациядан мындай жеңил чыкканга жардам берген да. Бирок эми азыр туп-туура айтасыз, алар ашкере жагын өттү да. Акча табуу бизнеске өтүп кетти аларчы. Анан өздөрү эле жаза бербей, баштарды кошо тартып, баланчаны жөнөтсөң, баланча проценти пайызын беребиз деп кызыктырып, жана нетичный маркетинг деп коет аны. Ошондой метод койтуп алып, акча жасамай эле өтүп башты да. Эми мунун жолу биринчиден алар жанагы прескурантын бекитип алган да. Антимонопольный агентство бекитип алган. Ага биз кийлигише албайт экенбиз. Мейли, кийлигише албайбыз. Бирок врачтарды кармап койгонго колубуз жетет. Азыр ошол нетичный маркетинг боюнча биз чечим чыгарганбыз. Аны дагы эгерде мисалы үчүн заведующий отделениялар, замглавврачтар параллельно частныйда иштебесин деп чыгардык. Жол болсо дагы систик эске маалым болсун, уксаңыз деле керек. Мисалы үчүн ГОСТто иштейт, майлуу деп коет, ушу майлуу бейтаптарды сен түштөн кийин мага келчи тиги частныйга деп. Түшкө чейин ГОСТто сортировка да, сортировка. Анан тандап алып, анан кийин өзүнө алып бара болот экен да, аяктан анын чөнтөгүн шыпырып коет да. Бул бир. Экинчи дагы эпизод бар. Мисалы үчүн керекпи, кереги жокпу? 10 чакты бир анализди дайындап коет. 10 чакты анализин 10 миң, 12 миң сом. Мунун жолу цифровизация өтүшүбүз керек. Бүт лабораториялык жыйынтыктын баары бир единый базада болсо, аны жылдын айына чейин бүтүрөбүз, Кудай буйрса. Ошондо бейтаптын өзүнүн кабинети болот, электронный, и врачтын дагы электронный кабинети болот, идентификационный. Анан ошо менен иштешип, бүт бардык база данные ушак болот да. Анан электронный амбулаторный картага, электронный история болезни өтсөк, ошонун баары санариптештирип, иштегенге жеңил болот. Анан момундай толгон токой кагаздын баарын көтөрүп алып, анан жоголуп кетти, анан кайра дубликат берип койгулачы. Анан ал жоголуп кетип, кайра мейлеми
лекция сдать деп кайра берип акчага андай жоголот да. Бул экинчи жолу. Анан үчүнчү жолу эң негизгиси биз ошо частныйлар менен кошо мамлекеттик лабораторияларда өнүктүрүшүбүз керек. Бизде бар. Бар, бирок жакшы деңгээлде эмес. Бир ошолорду өнүктүрүп. Мен укканыма караганда ошол жеке менчик лабораториялар анализтерди бир күн мурда алганда эртең келип алып кетти. Бирок ошол мен укканыма караганда биздин мамлекеттик лабораториядан барып чыгарып келет. Туурабы? Болушу мүмкүн. Эгер жанагындай өтө татаал жанагындай исследованияларды, мисалы үчүн ДГСНде бар да, бирок ал лечебныйга кирбейт. Мисалы үчүн жана алдын алуу мамлекеттик санитардык жана көзөмөлдөгү лабораториялар бар. Аябай күчтүү Gene Expert сыяктуу жанагындай секвенирование боюнча чоң күчтүү. Алар балким жанагы келишим баада частныйлар менен иштеши мүмкүн. Бирок алар өзүнүн акчасы менен, бирок ошонун үстүнө үстөк посток коюп атпайбы дагы. Өзүнүн баасын коюп анан алып атпайбы да. Ошол биздин биякта дарыгерлер эмне себептен ошол мамлекеттик лабораторияга жолдомо жазып бербейт дейм да. Эгер ошол жеке менчикке караганда ошол жака жазып берсе арзаныраак да болот. Вот ошол мамлекеттин да казынасы. Мисалы үчүн эле мына жакында эле биз аэропорттордо ПЦР текшерүү боюнча жанагы буга чейин кандайдыр бир жол менен частныйлардын баары кирип алыптыр. 3,5 миң сомдон 5 миң сомго чейин алат экен. Жана ПЦР мөөнөтү өтүп кетип, же болбосо шашкалактап атып, жетишпей калып, барып анан мына билети рейс авиабилет тутканда ПЦР'ин жарабай калды. Анан эмне кылыш керек? Билети күйүп кеткен турат. Анан бая тияка барса 3,5 миң сом. Анан билетин күйгөнчө 3,5 миң сом айла жок өтүп атат да. Анан ошону чечтик мына. 490 сомго мамлекеттик лаборатория койдук. Бирок урматтуу туугандар, баарын айтайын. Бирок ал лабораториябыздын өткөрүү кубаттуулугу болгону 1 саатына 4, 6, 7 эле ушундай исследованияда. Анан аэропорттон өтөт экенбиз деп анан өтпөй коюп, ошол жака барып очередь болуп, анан аяктан ызычы болуп жүрбөйлү. Таптакыр эле болбой калса, ПЦРиңер жерде вдруг эми 1-2 саат өтүп кетет болду жана мөөнөтү. Ошондой гана случайлерге рассчитан да. А так эгерде уча турган болсоңор, күн алыстан эгерде ошо даярдык көрүп, 72 сааттын ичинде борбордон эле тапшырып татынакай, шашпай, шашкалактабай эле барганыңар жакшы. Албай экстренный случайлерге да айла жок болуп калганда. Мисалы үчүн QR коду окулбай калышы мүмкүн. Же болбосо жанагындай жоготуп алып бир алешиндик болуп калышы мүмкүн лабораториялык. Же 1-2 саат өтүп кетиши мүмкүн баягы расчет болбой калып, Ошондой моментте гана колдонгула да. Аяка мындай өтө надежда кылбагыла. Жанагындай бирок бизде ошо мамлекеттик болсун деп мамлекеттик койдук. Ал 500 сомго жетпеген акчага 490 сомго жазалап атат. Ушундай нерсени мисалы үчүн мына аны менен биз белки жеке менчикти гендерин кестик да кыскача. Алар уже ойлонуп атыптыр, кой бизге уже невыгодно болуп калды. 500 сомго жазап атса, алар 3,5 жасабайт да. Же алар да биздикине окшоштуруп баасын кое баштайт да.